Кандай жакшы, эмне үнүң башкача? Жайчылыкпы? Ятта мас болуп, бирөөнүн машинасы менен бир кишини сүзүп алган. Талас районунун тургуну атын атагысы келбеген бул айым телефон аркылуу алдамчылардын торуна түшүп 30 000 сом акча каражатын алдырып койгон. Окуя өткөн жылдын соңунда орун алып, атайын эсепке акча которгон. Дыйканчылык менен күн көргөн үй бүлө үчүн бул жагдай оорчулук жараткан. Мага эмеле Айбек менен авария болдум дегенден азыр 20 000 которгом да ошол номерине чалсам өчүк болот. Айбек чалды эле. Ооба. Жок кой, жакшыраак эле турат. Айбектин телефону өзү эле турат азыр. Белгисиз номерден байланышка чыгышып эле жездем экен алсам. Ал аварияга учурап калганын, бир адамды сөзүп кеткенин айтты. Анан ал адам каза болуп калганын да айтты да. Анан акча керек болуп атат азыр срочно дегенинен 30 000 сом сураган болчу. Картамда болгон акчамды которуп салгам дароо эле. Көрсө алар ушундай адамды паникага салып, шаштыруу менен адамдын ошо эмоционалдык абалынан пайдаланып алдашат экен. Коркуп кеткенде дароо эле тактабай, сурабай туруп эле которуп жибердим. Анткени телефондогу үн жездемдин үнүнө окшош болчу. Кандайсың деп эле кадимки сүйлөшүп жүргөндөй сүйлөшүп чалган элем. Бактыбек, саламатсыңарбы? Менин атым Аида болот, мэриядан чалып атам. Сиздер эмеге чалып Баишко Романовичке мэрию? Шылундардын алдамчылык аракеттери ар кандай багытта өзгөрүүдө. Алсак, жакында эле Талаш шаарынын мэри Байышбек Астанакуловдун атынан байланышка чыгып, мамлекеттик ипотекалык турак жайларга байланыштуу алдамчылык менен акча котортуу фактылары катталган. Биз мэриядан чалып атабыз, мэрге кайрылгыла, госрегистрге барышыңар керек. Жакында ипотекалык үйдүн жанакы тизмелери башталат. Ошол жерден силерге квартираны биз тизмеге эртелетип беребиз, же болбосо ошо договорлорун түзүп беребиз деген ар кандай аудио эмелер кетип атат. Ошон үчүн мен айтар элем, эгерде мындай учурлар катталган болсо, сразу мэриянын сайты бар, же болбосо өзүбүздүн кызматкерлери бар. Бул жакка келип, ошол сурап, тактап, жанакындай электронный эле жиберген, же болбосо WhatsApp аркылуу эле жиберген договорлорго ишенбеш керек. Ал арада банктын өкүлү катары байланышка чыгып, онлайн насыя сиздин атыңыздан алынып жатат. Тез арада өзүңүздү тастыктаган маалыматтарды же карта номериңизди бериңиз деп миллионго чейин каражат алган фактылар катталууда. Мындай алдамчылыкка азгырылгандар көбөйдү. Биздин жарандар көпчүлүк учурларда ошол жанагы интернет аркылуу товарларды сатып алган учурлар болот. Ошондо мына сиздин товарыңызды алат элем, сиз карточкаңыздын номерин айтып койсоңуз деп кайрылып ошол алдоо жолу менен ошол карточкадагы акчаларды алып кеткен учурлар көп болуп атат. Ошондуктан да мен ошол биздин жарандарды эскертет элем. Ошондой чалуулар болуп калса, эч убакта өзүңүздөргө тиешелүү жеке маалыматтарды айтпаңыздар. Адамды ишендирүү үчүн, ынандыруу үчүн мисалы улуттук банктын кызматкерлери катары өздөрүн көргөзүшү мүмкүн. Же мына жаныбызда улуттук банктын кызматкери турат, укук коргоо органынын кызматкери турат деп алардын жасалма күбөлүктөрүн көргөзүп сиздерди ишендириши мүмкүн. Мен айтат элем, эч убакта банктын кызматкерлери, улуттук банктын кызматкерлери телефон аркылуу андай иш чараларды жүргүзбөйт. Жыл башынан бери Талас облусунун аймагында 46 алдамчылык фактысы катталган. Буга чейин алдамчылык жана бейбаштык беренеси боюнча ОЗ2 келишим аркылуу соода саттык жүргүзүү, ар кандай каржы пирамидасына каражат сарптоо боюнча катталып келген болсо, соңку жылдары кибер алдамчылыгы да күч алган. Жабырлануучулардын 90%-ын аялдар түзөт. Бейтаныш болгон сайттарга шилтемелерге кирүүгө чакырат. Көбүнчө мындай караганда баягы бир нерсеге жардам беребиз, кайрымдуулук деген боюнча алданып калган фактылар бар. Кредит алган башка белгисиз адамдар баягы кредит алган фактылар да бар. Жаза кодексинин 209-беренесинде көрсөтүлгөн алдамчылык, жалдоо жолу менен башка бирөөнүн ишенине кыянаттык менен пайдалануу менен анын мүлкүнө же мүлк укугуна ээ болуу деп турат. Бул жерде баягы бөлүм пункттарына жараша жазалар колдонулат. Катталган алдамчылык фактылары боюнча тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Ошентсе да ар бир жаран ар убакта сак болуп, телефон аркылуу белгисиз номерлер менен байланышка чыккан адамдардан алыс болуусу зарыл. Ага кошумча соода саттыктарды эч кандай келишимсиз жүргүзбөөнү укук коргоо органдары эскертишет. Чолпон Сабитова, Мелис Элебесов, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Ахматова, Талаш шаары.